Эки аял менен жашаган эркек биринчи жубайын өлтүрүүгө киллер жалдаган. Бишкекте скутер айдаган киши автобустан түшүп жаткан кызды сүзүп качып кеткен. Бишкектин 1-май районунда эркек киши жубайы тарабынан зомбулукка кабылып жатканын айтып милицияга кайрылды. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Бишкекте скутер айдаган киши автобустан түшүп жаткан кызды сүзүп качып кеткен. Окуя 29 апрелде болгон. Кайгылуу кызматкерлери шектүүнү таап, тергөөчүгө өткөрүп беришкен. Жаран кырсык учурунда өзүн жоготуп алгандыктан качып кеткенин билдирген. Азыркы учурда издөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан айдоочу кармалып, териштирүү боюнча тергөө кызматына тапшырып берилди. Ошол скутер айдагандарга бүт кайрылам. Акырын айдагаңыздар, жол эрежесин сактап, ушундай бир кырсык болсо, ошол жерден сиздер ушундай качпаңыздар, милиция жаранда, милиция келгенче күтүңүздөр. Ошол мен өзүм да ушундай шок болуп кетип калдым да ошол жерде. Урматтуу айдоочулар, урматтуу мотоскутер башкарган айдоочуларга да кайрылып кетет элек сиздерден. Жол кыймыл эрежесин сактап, жол транспорт кырсыгы болгон жерден, окуя болгон жерден качпаңыздарды сурап, 102-ге маалым бериңиздер, сурап кетесиздер. Кудай сактасын. Бир эсса пиво эле ичкем. Күндүн жарыгында спирт ичимдигин ичкен айдоочу кармалды. Маалым болгондой, Иманалиев көчөсүндөгү фильтрациялык постто кызмат өтөп жаткан МКГБ кызматкерлерине жаран кайрылып, айдоочу унааны мас абалында башкарып жатканын билдирген. Кызматкерлер ыкчам чара көрүп, маалымат тастыкталды. Мас абалындагы айдоочу аныкталып, ага карата укук бузуу боюнча протокол түзүлдү. Унаа айып короого токтотулду. Бишкектин 1-май районунда эркек киши жубайы тарабынан зомбулукка кабылып жатканын айтып милицияга кайрылды. Анын айдымында жарандык некеде жашаган жубайы аны дайыма кемсинтип, кол көтөрүп келген. Бул факт боюнча участкалык милиция кызматкери үй бүлө менен профилактикалык түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Учурда үй бүлө ички иштер органдарынын каттоосуна алынганы маалым болду. Өрт чыккандай түтүн. Бишкектиктер Алы Токунбаев көчөсүндөгү шашлык жайынан наразы болушууда. Бишкек шаарынын тургундары Алы Токунбаев көчөсү тарапта тараган коюу түтүнгө тынчсыздануусун билдиришүүдө. Күбөлөрдүн айтымында шашлык жайынан чыккан түтүндү айрымдар алгач өрт деп ойлошкон. Кийинчерээк бул көмүрдө тамак даярдоодон улам пайда болгону аныкталды. Жергиликтүү жашоочулар түтүн жолдогу көрүнүштү начарлатып, жакын аймакта жашаган адамдарга ыңгайсыздык жаратып жатканын айтышууда. Ошондой эле экологиялык талаптардын сакталышы боюнча суроолор жаралууда. Шаар тургундары мындай жайларды абаны тазалоочу атайын система жана түтүндү көзөмөлдөөчү жабдуулар болушу керекпи деген маселени көтөрүп жатышат. Эки аял менен жашаган эркек биринчи жубайын өлтүрүүгө киллер жалдаган. Ташкенттин эки аялы менен жашаган 39 жаштагы тургуну биринчи жубайын өлтүрүүгө киллер жалдаган. Маалыматка ылайык, биринчи жубайы анын экинчи үй бүлөсү бар экенин билип калып, катуу жаңжал чыгарган. Шектүүнүн айтымында өзүнүн абалы жана балдарынын ден соолугу аркылуу аны шантаж кылган. Башка жол таппай эркек маселени радикалдуу чечүүнү көздөп, жубайын өлтүрө турган адам издей баштаган. Балдарынын энесинин өмүрү үчүн ал киллерге $10,000 сунуштап, $2,000 алдын ала берген. Бирок укук коргоочулар киллерди кылмыш жасай элек деп кармап, ал тергөө менен кызматташууга макул болгон. 20 апрелде шектүүгө аял өлдү дегендей жасалма сүрөттөр көрсөтүлгөн. Буйрутма аткарылды деп ишенгенден кийин ал калган акчаны берип, ошол жерден кармалган. Бул факты боюнча атайылап киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 2105 13
Жанаргүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Эсе? Кудай сактасын. Маас болуп сүз болсо кечиресиңер, кечирбесиңер. Ниет жок, ооба да. Бирок сиз маас болуп айдап атпайсызбы? Кырсык. Угуп турмуз. Адамдын башына жазылган Кудай сактасын, эч кимге эч качан жамандык каалабайбыз. Биздин максат эптеп силерди штраф станокко киргизип, ошодон бир выгода эмес, сиз маас болуп айдап атып түшүнүп атасызбы? Тынч мыйзам чегинде айдаса сизге эч кандай тийишпей эле, байке жолуңуз болсун, Баястан мырза. Ар дайым жакшылык болуңуз. Кайдыгер караган жарандар бизге маалымат берген. Жогорудагы Toyota Camry 876 мамлекеттик номер менен маас айдоочу жүрөт деген. Биз барган учурда маас айдоочу такталып, азыркы учурда айып короого кирүүдө мыйзам чегинде барлык чаралар көрүлдү. 29 апрель күнү болжол менен саат 9:00 чамаларында белгисиз айдоочу мотоскутерди башкарып келе жатып, бир кызды сүзүп, окуя болгон жерден изин жашырып качып кеткен. Азыркы учурда издөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан айдоочу кармалып, териштирүү боюнча тергөө кызматына тапшырып берилди. Ошол скутер айдагандарга бүт кайрылам. Акырын айдаңыздар, жол эрежесин сактап, ушундай бир кырсык болсо, ошол жерден сиздер ошол мындай качпаңыздар, милиция келгиче күтүңүздөр. Ошол мен өзүм дагы ушундай шок болуп кетип калдым да ошол жерден. Урматтуу айдоочулар, урматтуу мотоскутер башкарган айдоочуларга да кайрылып кетет элек сиздерден. Жол кыймыл эрежесин сактап, жол транспорт кырсыгы болгон жерден, окуя болгон жерден качпаңыздарды суранып, 102-ге маалым бериңиздерди сурап кетебиздер.